61,5 гектар дал ушунча аянт Баткен облусунун Лейлек районунда Заманбап аскер шаарчасын куруу үчүн бөлүндү. Анын 16,5 гектарында административдик аймак, калганында окуу борбору жайгашат. Учурда жер тилкесин трансформациялоо боюнча иштер жүргүзүлүп, укуктук документтери даяр болду. Курулушту Коргоо министрлигинин аскер курулуш мамлекеттик ишканасы жүргүзөт. 7 июнь күнү биз Лейлек районунан уже мамлекеттик акт алдык. 61,5 гектар аскер шаарчасы жайгашчу жерди Коргоо министрлигинин карамагына өткөрүп берүү боюнча. Азыркы күндө аскер шаарчасын куруу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө тактап айтканда баягы жердин катмарын изилдөө боюнча жана топосъемка жүргүзүү боюнча тендерлик иш-чаралар өткөрүлүп, бүгүнкү күндө уже документтер даяр болду. Кыргыз Республикасынын токтомунун негизинде 150 миллион акча каржылоо боюнча чечим чыкты. Бүгүнкү күндө азыр бардык куруулар, капиталдык куруулар башталарынын алдында технический документация деп коет. Ошол технический документация даярдоо иштери аяктап калды. Бүгүн архитектурно планировочный условия менен инженерный технический условияны алдык. Маалым болгондой, эмки аптада биринчи кезекте тосмолор тосулат. Андан соң казарма салынат. Акырындык менен бардык шарты бар Заманбап шаарча түптөлө баштайт. Мындай аракет биринчи кезекте өлкөнүн коопсуздугу үчүн маанилүү. Заманбап шаарча чек арачыларга колдоо болуп саналат. Серепчилердин айтымында буга окшогон аракеттер токтолушу керек. Акыркы ушул апрель айында болгон Баткендеги болгон окуядан кийин билебиз, ошол жакка дагы аскер шаарчасын куруу бул эң туура болуп эсептелди деп эсептейм. Эми мен жекече оюм боюнча ошол жалаң эле аскер шаарчасы менен биз токтоп калбашыбыз керек. Мындан ары дагы чек араны бекемдөө үчүн, кайтарууну өркүндөтүү үчүн чек ара заставаларын коюшубуз керек. Чек арачыларга заманбап курал жарак, техникаларды сатып беришибиз керек. Чек араны болсо ошол инженердик жактан камсыздап, ошол чек аранын биз бекемдешибиз керек да. Аскер шаарчасынын курулушу 2019 жылдын 8 июлунда Баткен облусунун айрым чек ара аймактарында аскерди коопсуздукту камсыз кылуу боюнча Коопсуздук кеңешинин чечимин ишке ашыруунун алкагында жүргүзүлүүдө. Мээрим Эшимбекова, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.